Жарым кылымдан ашуу мезгилден бери Кыргыздын өнөрдүү балдар кыздарына таалим тарбия берип келе жаткан Балдар искусство мектебинин комуз бөлүмүндө окуган Акбермет Тиленбаева учурда комузда кол ойнотуп, залкар гүлдөрдү деле черте алат. Кичинесинен кылым карткан кыргыз комузуна дилинде сүйүү жаралып, ойногусу келип баштаптыр. Негизи мен башында өзүм эле чертим келген. Анан өзүмдүн желаниям бар болгондуктан, өзүм чертим келгендиктен атам бияка алып келип, мени жаздырып келген, бияка алып келген. Күнүнө 1-2 сааттан көпкө чейин ойносоң результаттар болот. Колуң жакшы шилтелип, жакшы ойноп каласың да, ошон үчүн ар бир күнү 1-2 сааттан комузда ойноп туруш керек. Комузда чебер кол ойнотууга күчтүү талант, ананда каалоо болушу керек. Мугалимдин ар бир сабагын кунт коюп угуп, аны иш жүзүндө аткарада билүү башкы максат. Акбермет жаңы келгенде кичинекей кыз болчу, секелек кыз. Атасы жетелеп келген, ушу Акберметти комузга үйрөнүп бериңиз, кыргыздын улуттук аспабы, кыргыздын керек депчи бул. Ар бир балага руханий жактан, эстетикалык жактан өскөнгө баланы депчи. Анан Акбермет жаңы келгенде кичине уялчак, тартынчак, комузду кармаганды билчү эмес. Акырындан үйрөтүп баштадык, нота үйрөндүк биринчи. Анан комузду кармаганды, шилтегенди ошондо отуруп, мына ушундай деңгээлге жеттик. Келечекте Самара Токтакуновадай чоң комузчу болсом деп тилек кылган Акбермет Тиленбаева башынан эле Токтогул Сатылгановдун күүлөрүн жакшы көрүп черткиси келген. Токтогул Сатылганов мен кыял аябай жагат. Анткени бул күнү менин чоң атам ойночу да бул күнүн жаш кезинде. Ошон үчүн мага дагы ушул мен кыял күүсү абдан жагат. Үйрөнгүм келип, азырда жакшы чертем. Ар бир эле ата эне уул кызында бир аз таланттын учкунун байкаган болсо, туура жол көрсөтүп, билим алуусуна көмөк бериши керек эмеспи? Акберметтин атасы Ишенбай Калмырзаев да кызы комуз чертем дегенде сүйүнүптүр. Мектепте да кружоктор бар экен, ошолорду көрүп, анан комуз чертсем деген бир кыялданып жүрдү, комуз сатып бериңиз, комуз чертейин деп. Анан мен дагы өзүм ичимен ойлодум. Аккан арыктан суу агат дегендей, мен чоң атам комуз чертчү эле илгери, атам да комуз черткен, чоң атам дагы кол ойнотуп аябай жакшы чертчү. Атам дагы Атайдын күүлөрүн, Токтогулдун күүлөрүн, Шекербек Шеркуловдун күүлөрүн баягы музыкальный школдон окуп эле, ошол өзүнчө чоң атаман үйрөнүп эле чертип, көпкө чейин чертип жүргөн. Анан кийин мен чертем дегенде эле аябай баягы өзүнчө ыраазы болдум дагы. Ошол биздин атабыздын жолун жолдогон менин балдарым ичинен да бирөө болот экен дедим дагы. Комузду сатып алып, анан кийин ушул музыкальный школага алып келип тапшырдым да. Акберметтей жаш таланттарды талпынтып өстүргөн Кыргыздын искусствосун даңазалаган куттуу мектептен келечекте дагы далай даңазалуу таланттар өсүп чыга берет деген тилектебиз. Атахан Кожогулов, Кадыр Султаналиев, Нурзат Бектурсун кызы, Улуттук канал, Замана студиясы.